Аслан мына биз сизге келгенибизде өзүңүз дагы жаңы эле ооруканадан келиптирсиз. Ошо мына 6 ай болду жаракат алганыңызга. Учурда ден соолугуңуз кандай? Дарылануунун кайсыл этабына келдиңиздер? Абалыңыз кандай болуп калды? Биринчиден саламатсыздарбы? Ошо ооба сиз туура айттыңыз, 6,5 айга баратат. Ал эми ушу 6,5 айдын ичинде баягы реабилитация өтүп акырындан ошо эми кыйынчылыктар менен албетте ансыз болбойт экен. Акырындан ошо баягы өзүмө келгенге аракет кылып атам. Бут деген меники мындай жөн эле сынган эмес да, меники өтө оор болуп бычыранган да. Анан ошо оор абалга карабай эми ошо баягы ушул кыйын бир абалдан чыкканга аракет жасап жатам азыркы учурда. Анан ошо реабилитацияга, ошо медцентрга ушинтип баягы жаңы этаптар ошо ай өткөн сайын баягы кандай десем, этаптар мындай кыйын болуп баштайт экен да. Баягы мен ичимде ойлогом да, кичине мындай убакыт өткөн сайын жеңилдесе керек деп. Андай эмес экен. Сиз кырсыктаган учурда көбүнчө ар түрдүү маалыматтар тарап жатты да. Бири болсо бейрасмий түрдө эле өзү эле келип алган фестивалга десе, дагы бири мас болуп жыгылды дейт, дагы бири болсо башкача пикирлерин айтып атышты да. Анан ушул кандай болгон, өзүңүз айтсаңыз? Кандай десем, ошо Сауд Аравияга жеткенде бир аз убакыт өткөн соң, бир аз күн өткөн соң бизге деген баягы программага жаңы постановкаларды коюп, кошуп башташты ал жерде. Ошо генеральный прогон күнү ошо 8-мартта мен үчүн ошо бир аз кандай десем, каргашалуу күн болуп калды. Анткени буга чейин баягы көп резонансный ситуация болуп кетти негизи. Бул абдан чоң эле бир аудиторияны алып койду десем болот. Ошо эки жагыма помеха кылып коюшту да. Анан алдыда ошо мен ат чаап келатканда дагы алдыда дагы бир кыз баягы туруп калганда, негизи буга ушул күнгө чейин да, азыр бизде мисалы государственный органдар менен иштеп атабыз. Дагы эле мындай кандай десем, бул адамдар өз мойнуна алгысы келбей атат да. Анткени негизи өзүңүздөр билсеңиздер керек экен. Мисалы биз канча көптөгөн мисалы иностранный фильм болобу, кыргыз киносу болобу, дал эле ошол дал өзү аттар чуркап жүргөн жерде эч качан мындай помеха болбош керек да. Тем более рабочий трек деп коет. Рабочий трекингке алгыс эмнеге туруп алган? Эмне үчүн ошо аттар чуркап өткөн жерге туруп алган? Ошол түшүнүксүз болуп атат да. Эмне үчүн биздин каскадерлордун руководительдери бизде деген страхующий деген болот. Алар жок болгон. Ар бирөөсү телефон менен сүйлөшүп жүргөн ал учурда. Бирөөсү аркада кыздар менен сүйлөшүп жүргөн. Бирөөсү аты жок жүрөт. Буну кандай түшүнсө болот? Страхующий өзү жөө жүрсө, кантип ал тиги бул баштан баштап тиги башка чуркаган атчан чуркап бараткан всадниктерди, мисалы каскадер болобу, кыз болобу, бала болобу, кантип токтотот мисалы, кантип страховать этет, өзү атсыз жүрсө, жөө басып жүрсө мисалычы. Анан аны дагы моюндабай атышат да. Демек сиз ошол кырсыкты атайын уюштурулган деп ойлойсузбу? Ушул кыздар менен өзү мамилеңиз кандай болчу мурда? Мисалы ошол жерде катышкан чоң эле байкелер, эжелер айтып атышат, эми бул эми мындай со стороны караганда мындай атайлап кылгандай көрүнүп атат депчи. Эми ушу ачыгын айтканда да программасына дагы баягы очный ставка катары чакырышкан болчу. Ал жака дагы барып ушу баягы ушул ситуацияны мындай доносить этели деп мындай как есть айтып берсек, ал жакта эми баягы помеха кылган кыздар туура эмес туруп алган жерге да ошондагы моюндабай, жок, негизи сен катышпашың керек эле дейт да. Ошо репетиция учурунда ошо генеральный прогондо ошо бир аз ошо башталар убагында Айда атты чалып келип жаныма келип эле
айтып калды, булатты сен минип чыктыңбы деди да. Мындай кандайсың, саламатсыңбы дебейли. Булатты сен минип чыктыңбы деди. Анан ооба мен минип чыктым десем, а эмнеге дейт. А эмне болду десем, булатты мен минип чыкмакмын дейт. Ошол сиз кырсыктаган учурда бүт эле кыргызстандыктар соц тармак аркылуу сизге аябай ден соолук каалап жатышты. Анан баары эле кайгырып атышты. Бирок деген сиз бир ошо уюштуруу тобунан нааразы болгон пост жарыялагансыз, ошол учурда анан туура эмес маалымат таратып атышат депчи, өзү кандай болгон? Конфедерация этно игрдын баягы Саклакова Елена деген куратор аял кагазга жазып келиптир, биз жоопту эмеспиз деп, баягы Конфедерация этно игр не несет ответственности деп жазып алып келиптир. Ошого кол коесуң сен депчи. 4 саат кыйнады. Мен баягы морфий жасашкан болчумун, ага анда кичине баягы бир аз өзүмө мындай жакшы келе албай аткан учурум болчу да, кыйналып жаткан учурум болчу. 4 саат кыйнашты да, кол коесуң деп. Кол койбойм деп мен ошо кагазды такыр эме кылбай койдум да, лживый компромат катары чыгарып коюшту да, эми ушу Facebook'ачы тиги. Бул катышуучу эмес болчу, анан биз билбейбиз кандай келип калган, анан өзү эле карасак эле аттын үстүнө келип калыптыр деп. Мен эмне атты Бишкектен бери минип тиги Саудияга барыптырмынбы? Кичине ойлонуш керек да, бир аз мындай ардан берирээк болуп. Анан ага дагы мындай кандай десем туталандым да. Анткени эмне үчүн мындай болгонун болгондой айтышпайт да. Анан ар бирөөнүн видеондо мындай албетте бул видеону тергөөчүлөр да карап чыккан. Алар дагы түшүнүп жатат. Баягы бул адамдарга ар бир сөз баягы подтекстовка менен жазылып чыккандай, баары эле ушундай бир окшош сүйлөп коюшту да. Мына көп убакыттан бери дарыланып жатыпсыз. Акча каражатынан кандай болуп атат? Жоголгон ден соолукту кайра артка албетте келтире албайсың. Мен мурункудай басып жүргөн азыр андай эмес. Мен өзүм мындай походкам да өзгөрүлүп калды, башкача болупчу, мындай аксап калдым. Анан кечиресиз. Менин оюм мындай да, ушундай биздин ушу спорт чөйрөсүндө иштеген, ушундай маданият чөйрөсүндө иштеген канча деген таланттуу спортчулар, инсандарыбыз бар. Анан мен мурун ойлочумун, эмне үчүн ушундай Кыргызстандан кетип калат деп, көрсө ушундай себептен экен да. Министр дагы, министр Жаманкулов Азамат Капарович да ушинтип келип айтып кетти эле. Биз бул ситуацияны жөн калтырбайбыз. Албетте биз Кыргызстанга учуп келген соң жардам беребиз деп. Кийин Кыргызстанга учуп келгенде 2 ай биз күттүк. Андан кийин дагы 1 ай өттү. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Эч ким жардам берген жок да. Анан канча кимге гана кайрылган жокпуз. Каяка гана кат жазган жокпуз. Эч кандай бир мындай жардам эмес, внимание да болгон жок да. Анан ошо болгону биздин городской кеңештен, шаардык кеңештен, ошо бир биздин ошо председатель горкеңеши, ошо Жабиров деген байкебиз келип, ушу кандайсыз деп бир келип абалымды сурап кетти. Болгону ошол адам, башка эч ким келген жок. Айтсаңыз, мына ушу Кыргызстанда ат оюндары, улуттук оюндар, жаатуу, деги сиз сыяктуу ошол өнөрдө аздектеген кыздар арасында ошого көңүл бургандай, мамлекет тарабынан канчалык деңгээлде көңүл бурулуп жатат? Бул абдан жакшы суроо экен. Чынында мындай мен ушундай суроону дайыма күтөм, чынындачы. Бирок чанда эле суроо, ушундай суроо келет. Чынында мисал келтирип кетсек, мен канча деген ошо чет мамлекеттерге чыккам, ошо ар бир чет мамлекетте деги эле ат үстүндө деле болбосун, мейли ошо спорт чөйрөсү болобу, ошо маданият чөйрөсү болобу, ошо театр чөйрөсү болобу, ар дайым ар бир катышуучуга, ошо ар бир инсанга ошо чөйрөлөрдө иштеген абдан жакшы шарт түзүлөт да негизи. Анан контракт деген нерсе болот. Анан ал контрактка деген медицинский страховка деген нерсе кирет да. Ал эми мына алыс кетпейбиз, ошол эле конфедерацияны алалы. Ошол биздин көчмөндөр оюндарынын конфедерациясын алалы. Биз мына 2,5 миң
2,5 миңге жакын адам учуп чыктык. Ошо абдан чоң делегация учуп чыкты Кыргызстандан ошо Саудияга. Ал эми ошол жерде конфедерациянын оргкомитетинен башка бир дагы жарандын страховкасы жок болчу ал жердечи. Ал нерсени биз кантип билип калдык? Ал нерсе мен госпитальга түшкөндө дал ошондо билинди. Ошол үчүн конфедерация, ошо көчмөндөр оюндарынын конфедерациясы доктурларга ошо менин медицинский страховкамды баягы бере албай, потому что нечего было предъявить. Нечего было им дать. Ошол себептен мен больницада ошо внутреннее кровотечение менен 3 күн жатып калдым. Башында сиз ошо бутуңузду кесеткен дегенди укканбыз да, анан учурда дарыгерлер эмне деп атышат, сиз канча убактан кайра спортко кайтсаңыз болот, өзүңүздүн оюңуз кандай, качан, планыңыз кандай, качан кайра спортко кайтайын деп атасыз? Бутум оор да абдан, анан кыйналат экенсиң чын эле аябай. Эми албетте көрсөтпөгөнгө аракет жасайсың, бирок баары бир ооруйт да. Мисалы азыр деле интервью берип отурсам, азыр деле ооруп атат да, бирок мен көнүп калдым да ушул убакыттын ичинде. Эми доктурлар айтып атат, эгерде экинчи операция жакшы өтсө, бул дагы бизде чоң бир мындай суроо болуп турат да азыркы учурда. Буга да бир 5 жыл кетет го дагы. 5 жылдай. Ушинтип айтып атышат эми 5 жылдай, ошо 5 жылдын ичинде балким деп атышат да. Балким спортко кайтып келесиз, балким жок. Эгерде сиз 5 жыл тыныгуу жасасаңыз, ошо бул жаатта спортто, кайра 5 жылдан кийин ошону улантып кетиш кыйын эмеспи? Албетте кыйын, анткени мен биринчи операцияда мен өтө эле кыйналып калгам да. Мен ошо состоянием тяжелый болуп, мындай эсимди абдан көп жолу жоготтум. Жалаң ошо морфий, трамадолдорду берип сайып эле ошо кичине мындай адам болуп келдим десем болот да. Аябай кыйналдым. Андан тышкары дагы абдан көп кан жоготком. Жакшы бир үмүт менен жашайт экенсиң да баары бир. Балким дагы жакшы аракет көрсөм жакшы болуп кетеби? Кайра келемби спортко деп. Бирок азыр врачтар айтмакчы, пока спорт и культуру забудь деп атышат да. Пока нужно забыть, потому что бут баягы связкалар кичине мындай слабый болуп турат да. Сизге рахмат маегиңиз үчүн. Буюрса сизди кайрадан ошол спортко кайтышыңызды күтөбүз. Ошол насип кылсын. Биздин телеканалдын атынан, жалпы көрүүчүлөрдүн атынан сизге ден соолук каалайбыз. Чоң ыраазычылык билдирем сиздерге биринчиден, экинчиден ошо сиздердин каналыңыздарды көргөн көрүүчүлөргө, ошо жалпы деги эле кыргызстандыктарга ошо чоң рахматымды айтам.